Алейкум. Кадырбеков Иман Нуру. Кыргыз айтканда эки түрдүү көз тозок отун көрбөйт дейт. Ката кетирип, ошого тобо кылып ыйлаган көз анан элим жерим аман болсун, бейпилдикте жашасын, бир душман бастырып кирбесин деп уктабай чыккан көз. Ошон үчүн жоокөрдүн көзү, полицейскийдин көзү, милициянын көзү, сиздердин көзүңүздөр ошондой көзгө кирет. Эгерде аманатка кыянат кылбасаңыздар. Анча мынча мындай видеолор чыгып кетип атат, адамдардын жеке жашоосуна байланышкан. Албетте мен сиздерге айыптай албайм, бирок ошолорго качакчырап карасаңыздар, бирөө жарым ушундай кыянат кылып атса, аларды таап жазалаш дагы сиздердин колуңуздардагы милдет. Бул бир. Экинчиден мен айта турган бир суроом, бере турган суроом ушундай. Негизи мыйзамга өзгөртүүлөр, толуктуулар киргизилгенде салыштырмалуу таблица менен келет да. Момундай зарылдык болду, мындай өзгөрүү кирип атат, толуктуу кирип атат деп. Бул жерде толук түрдө бир закон жаңыланып келип атат. Эмне үчүн ушундай болуп атат? Рахмат, Нуржи Кадырбекович. Экинчи окууга биз киргизебиз таблица мененчи. Бирок жанагы сизге жанагы аябай бир коомчулукта талкууланып келет, жанагы эми азыр чын айтканда бирин-бири тартып эле сүрөткө чыгарып атат. Ага биздин тиешебиз жок, бирок чара көрүш керек негизи. Туура айтасыз. Чындап сиздерди айыптаган жокмун, күнөөңүздү да алгым келбейт чындыгында. Бирок ошону айтып атам да, ким бирөөлөр ушундай кыла турган болсо, ошолорда тап чарасын көрүш, бул сиздердин түздөн түз милдетиңиздер. Экинчи дагы бир суроо. Уюшкан кылмыштылыкка каршы аракет жөнүндө мыйзам бар. Ошол жерде ушул мыйзам боюнча уюшкан кылмыштылыкка каршы күрөшө турган тутумга сиздер да киресиздер. Бирок мына жаңы мыйзамдын долбоорунда ушул боюнча кенен жазбапсыздар да, эмне үчүн? Рахмат, Нуржи Кадырбекович. Мына биринчи эле беренеде негизги улуттук коопсуздуктун негизги максаттары дегенде 3-чү подпунктта турат. Бул жерде орусча болуп айтып берейин. Предупреждение, выявление, пресечение террористической и иной экстремистской деятельности, организованной преступности, коррупции, незаконного оборота наркотиков и дальше. Бар. Ошол кенен кесир айтпапсыздар да, ошону айтып атпаймынбы? Бул жөнүндө бир-эки гана фразаны көрдүм. Макул. Кийинкиси мына мурдагы депутаттар бирөө суроо берди да. Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук кабызсыз кылуу таламында улуттук коопсуздук органдары өз ыйгарымдыктарын чегинде президентке, анан кийин өкмөт башчысына, кабинеттин башчысына кандай мындай маалымат берет деп атат. Бирок спикер өлкөдөгү экинчи адам, эмне үчүн ушул тизмеде жок? Нуржи, жана мен айттым, эске алабыз. Экинчи окууга кирет. Экинчи окууга эске аласыздар, туурабы? Анан мындай редакциялык мааниде дагы бар экен да, коррупциялык укук бузуу деген түшүнүк жок негизи. Макулсуздар ушуга? Бул терминди ким киргизди? Нуржи Кадырбекович, могу жерден эми билесиз, азыр которгондо может укук бузуу, правонарушение дегенде укук бузуу деп которуп калган болуш керек. Экинчи окууга эксперттер тактап, нукура кыргыз тилине алып келет. Макул. Тышкы чалгындоо иши боюнча дагы мыйзамдын долбоорун карап көрсөк, ошонун 5-главасында мыйзамдуулуктун аткарышы боюнча башкы прокуратура көзөмөл жүргүзөт деп атат. Ал эми бюджеттин акчаларын чыгымын кандай колдонуңар, ошол боюнча ким көзөмөл жүргүзөт? Нуржи Кадырбекович, рахмат чоң. Улуттук коопсуздук органдары бийлик түзүмүндө аткаруу бийлигин берет. Башка эле мекемелер аркылуу мекемелерде эсептөө палатасы мезгил-мезгилинен келип тактап текшерип кетип турат. Өзүнүн заключениясын берип. 10 секунд. Азыр мына айтпайсызбы, кыргызчасы мындай болуп калыптыр, орусчасы башкача депчи. Негизи экөөндө карама-каршылык болсо, биринчи мамлекеттик тилдегиси негиз болот да. Ошон үчүн мамлекеттик тилди даярдасаңыздар жакшы болот эле. Чоң рахмат.